2 апрелде президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга кол койду. Аталган документти өлкө башчы Фейсбуктагы баракчасына жарыялап, пост жазды. Анда ал коммерциялык эмес уюмдардын буга чейинки ишмердүүлүгүнө токтолуп, каттоодон өтпөй алган акчасын каалагандай жумшап келишкен деп, мындан ары уюмдардын иштери мыйзамдуу жол менен ачык жүргүзүлөөрүн айткан. Бизде 30 жылдан бери иштеп келе жатышкан өкмөттүк эмес уюмдар эч жерге катталчу эмес, эч кимге отчет беришчү эмес. Жон гана банктардан эсеп ачып эле чет элдик донорлорунан акча алып, каалаган нерселерине, анын ичинде жеке үй бүлөлүк кызыкчылыктарына да иштетип келишкен. Эми мындан ары юстиция министрлигинен эл катары эле каттоодон өтүшөт, банктан эсеп ачышат. Мындан ары ачык айкын иштей башташат. Буга чейин калкыбызда айтылып келген эшек жайлоо деген мындан ары болбойт деп жазган президент. Политклиника медиасы Садыр Жапаровдун коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жазгандарын текшерип көрдү. Бейөкмөт уюмдар салык кызматына, социалдык фондко жана статистикалык органдарга отчетторду Кыргызстандын мыйзамдарында көрсөтүлгөн жоолорго ылайык тапшырып келишет. Статистикалык органдарга эмгек боюнча айлык жана жылдык отчеттор тапшырылат. Ошондой эле каржы булагы жана аны колдонуу техникалар боюнча отчет ушул эле органдарга берилет. Салык кызматына бирдиктүү салык декларациясы, бардык кирешелер жана чыгашалардын тиркемелери менен, киреше салыгы жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча отчет, мүлк салыгы боюнча маалыматтык эсептөөнүн формасы, транспорт каражатына салык боюнча маалыматтык эсептөөнүн формасы, таштанды чыгуу жана жыйым, бирдиктүү салык боюнча отчет, орто ишкердик субъектинин сатуудан алынуучу салык боюнча отчету тапшырылат. Бухгалтердик отчетко баланс, финансылык абал жөнүндө отчет, кирешелер жөнүндө отчет, акча каражатынын агымы жөнүндө отчет жана капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчет кирет. Депутат Надира Нарматова тарабынан демилгеленип, 10 жылдан бери бир нече жолу артка кайтарылып, толукталып келген бул мыйзам долбоору Орусиянын чет элдик тыңчы мыйзамынан көчүрүлүп алганын журналисттер ачыктап чыгышкан. Орусияда бул мыйзам кабыл алынгандан кийин укук коргоочу уюмдар менен көз карандысыз ЖМКнын дээрлик баары жабылган. Буга чейин Кыргызстандагы 100дөн ашык жарандык уюм аталган мыйзам долбоору боюнча президентке кайрылуу жолдошкон. Анда бул мыйзам кабыл алына турган болсо, өлкөгө эл аралык донорлордон келип жаткан каражат колдонуунун көлөмү кескин кыскара турганы. Бул жагдай Кыргызстандагы бир катар тармактарга терс таасир этери жазылган. Мисал катары аталган уюмдар кургак учук, ВИЧ, рак жана башка илдеттер боюнча жарандарга жардам берип келе жатканы белгиленген. Мындан тышкары мыйзамдын кабыл алынышы билим берүү программаларынын жабылышына, адам укуктарынын абалынын начарлашына, өлкөгө келген инвестициялардын кыскарышына алып келиши мүмкүн экени жазылган. Мындан тышкары мыйзам долбоорунда саясий иш менен алектенген деген категориянын киришин айыптап, мындай талаптын кириши адам укугуна жана Кыргызстан кол койгон эл аралык резолюцияларга каршы келери жазылган. Жарандык уюмдардын отчеттуулугу ачык айкын экенин, алардын ишмердигин көзөмөлдөө боюнча мыйзамдагы азыркы талаптар жетиштүү экенин белгилеп, мамлекеттик салык кызматына, социалдык фондко жана статистика органдарына үзгүлтүксүз отчетторду берип турушаарын такташкан. Жыйынтык: улуттук банктын талаптарына ылайык юридикалык тараптар каттоодон өтпөсө банктык эсеп ачтыра албайт. Ошондой эле Кыргызстанда ишмердүүлүк жүргүзгөн уюмдар милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон жана башка расмий органдарда каттоодон өтүшөт жана аларга ай сайын отчет берип турушат. Демек, Садыр Жапаровдун Facebook баракчасында жазганы чындыкка дал келбейт.